Азыр сиздер 10-модулдун диаграмманы анализдөө, диаграмманы жетишсиз маалыматтар менен толуктоо темасындагы 4-үлгү сабактын фрагментине видео сабак көрөсүздөр. Окуучулар таблицада жана диаграммада берилген маалыматтарды салыштырышат жана жетишсиз маалыматтарды толукташат. Маалыматтарды берүүнүн визуалдык ыкмасы түрдүү болгондуктан, окуучулар чогултулган маалыматтарды эки ыкма менен таблицада жана диаграммада берүүгө болорун түшүнүшү керек. Бул сабактарда окуучулар төмөнкү тапшырмалардын аткаруу учурунда таблица менен диаграмманын ортосундагы байланышты аныкташат. Диаграмманы колдонуп таблицаны толтуруу, таблицада жана диаграммада берилген маалыматтарды салыштыруу, маалыматтарды диаграммада көрсөтүү үчүн таблицадагы жетишсиз маалыматтарды толуктоо. Окуучулар таблицада жана диаграммада берилген маалыматтарды салыштыруу үчүн диаграммадагы маалыматтарды таблицанын сапчасы менен мамычасынын маалыматтарына туура келтиришет. Ал үчүн окуучулар алгач диаграммадагы категориялар менен таблицадагы категориялардын ортосундагы туура келүүчүлүктү аныкташат. Андан кийин диаграммадагы маалыматтардын графикалык берилишин таблицадан сандык берилишке өзгөртүп түзүшөт. Видеороликтин уландысын кийинки сабактын башында көрсөтөбүз. 4-видео сабакты көрүүгө убакыт келди. Аны көрүүдөн мурун 10-модулдун 4-үлгү сабагынын фрагменти менен таанышып чыгыңыздар. Сабакты көрүү жагымдуу болушун каалайбыз. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабактын темасы диаграммаларды толуктоо. Биз бүгүн силер менен таблицада жана диаграммаларда берилген маалыматтарды салыштырабыз жана жетишпеген маалыматтарды аныктап, ага диаграмманы толтурабыз. Балдар, эсиңердеби, биз буга чейин диаграммаларды окуп үйрөнгөнбүз. Бул диаграммадагы мамычалар түстөрдүн санын көрсөтөт. Балдар, эстеп көрөлүчү, буга чейин биз бул диаграммаларды окуп үйрөнгөнбүз. Бул маалыматты ким окуп берет? Ариет. Бул диаграмманын көк түстөн 12, саргыч күрөң түс 8ге жетпейт. Жашыл түс 1ден ашык 2ге көп жетпейт. Кызыл түс 4кө азыраак жетпейт. Сары түс 8. Жакшы, рахмат Ариет. Балдар, Ариет менен макулсуңарбы? Балдар, доскага көңүл бурсаңар, доскада диаграмма жана таблица турат. Бул диаграмма текчеде китептердин жайгашуусу боюнча диаграмма түзүлгөн. Көңүл буруп карап чыксаңар, анан ушул диаграмманын негизинде бул таблицада боштук торчолорду толуктап жазыш керек. Таблицаны толтургандан кийин диаграммадагы 3-текчедеги китептердин санын толуктап жазабыз. Балдар, бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Ким өзүнүн жообу менен бөлүшүүгө даяр? Кел Саида.
Биринчи сапчанын сандары катарынан жазылып турат. 1, 2, 3, 4, 5. Кийинки сапчадагы сандар катарынан жазылыш керек. 3, 4, 5, 6, 7. Демек, сен бош торчолорду кайсы сандар менен толуктадың? Бош торчолорду 4, 6, 7 сандары менен толуктадым. Азаматсың, рахмат. Дагы кимдин жообу ушундай? Кимдин жообу башкача? Каныкей, келе кой. Мен бош торчолорду 6, 7, 6 менен толуктадым. Саида, сен эмне үчүн бош торчолорду 4, 6, 7 сандары менен толуктадың? Түшүндүрүп берчи. Биринчи сапчадагы сандары катарынан жазылып турат. 1, 2, 3, 4, 5. Кийинки сапчадагы сандары катарынан жазылыш керек. 3, 4, 5, 6, 7. Силер Саиданын жообу менен макулсуңарбы? Жок. Эмне үчүн макул эмессиңер? Түшүндүрүп бергилечи. Эламан, келе кой. Саида диаграммага көңүл бурбаптыр. Таблицаны диаграммадагы маалымат боюнча толтурушубуз керек болчу. Биринчи мамынчада 3 китеп бар, ал таблицада жазылып турат. Экинчи мамынчада 6 китеп бар. Үчүнчү мамынчада орду бош, бирок таблицада 5 деген сан турат. Демек, үчүнчү текчеде 5 китеп бар. Төртүнчү мамынчада 7 китеп бар. Бешинчи мамынчада 6 китеп бар. Эламан менен макулсуңарбы? Тургой, азаматсың, молодец. Саида, сен макулсуңбу же жокпу? Эмне дейт элең? Ооба, макулмун. Мен өз жообумду оңдоп койсом болобу? Жакшы, Саида, эми сен ушул таблицанын жардамы менен диаграмманы толуктап жетишпеген мамычаны тарта аласыңбы? Ооба. Эмне үчүн мындай мамычаны тартканыңды түшүндүрүп берчи, Саида. Эламан өзүнүн чыгарылышын түшүндүрүп жатканда, үчүнчү мамычанын орду бош, бирок таблицада 5 саны бар деп айтты. Ошондо мен байкадым. Үчүнчү текчеде 5 китеп бар экен. Ошон үчүн диаграммада 5ке туура келген мамыча тарттым. Азаматсың, Саида, отура кой. Балдар, силер макулсуңарбы? Келгиле, балдар. Башка тапшырманы аткарып, машыгып көрөлү. Диаграммада жана таблицада окуучулардын үйүнөн мектепке чейин жетүү убактысы боюнча маалымат берилген. Ар бир окуучу үйүнөн мектепке чейин канча убакыт сарптайт экен? Балдар, бул жерде убакыт минута менен берилген. Эми диаграмманын негизинде таблицаны толтуралы. Актан канча убакыт сарптайт экен? 10 минута. 10 минута. Акылбекчи? 15 минута. Алиначы? 25 минута. Бакытчы? 30 минута. Ал эми Бектендин сарптаган убактысы боюнча таблицада маалымат берилген, бирок диаграммада көрсөтүлгөн эмес. Эмне кылабыз, балдар? Нурайым?
Акылбектикине окшош мамыча таптабыз. Экөө тең жолго 15 минутта сакташат экен. Азаматсың, рахмат Нурайым. Туура. Мына, демек биз Бектендин сарптаган убактысын таптык. Ал Акылбектикине окшош болот экен, балдар. Канча мүнөт экен? 15. Кайрадан таблицага көңүл буралы. Венера канча убакыт сарптайт экен? 20 мүнөт. Азаматсыңар балдар, ошентип биз диаграммада берилген маалыматтарды окуганды гана билбестен, андагы жетишпеген маалыматты аныктап, аны кантип толуктаганды билдик. Келгиле балдар, анда практикалык иштердин жардамында алган билимдерибизди бышыктайлы. Мен силерге азыр карточкаларды таратып берем. Силер дептериңерге чыгаргыла. Бул сага сайды. Бул сага. Маселени окуп чыксайды, жакшылап. Нурайым, бул торчолорду эмне үчүн мындай толтурдуң? Он үчүн? Таптыңар, азаматсыңар. Жакшы, жылдызы толтурдуң, диаграмманы дагы толуктап чийип койсоң болот. Таблицаны толтурдуң да. Азаматсыңар балдар, практикалык ишке арналган тапшырмалардын бардыгын туура аткардыңар. Балдар, менин силерге дагы бир тапшырмам бар. Диаграммада жана таблицада фермага алынып келинген мөмө жемиштер жөнүндө маалымат көрсөтүлгөн. Бул жерде ящиктердин саны, ал эми бул жерде күндөр көрсөтүлгөн. Эми балдар, силер таблицадагы жетишпеген бош торчого сандык маалыматты жазалы. 5-чи күнү канча ящик жемиш алынып келинген? Манжаларыңар менен көрсөткүлөчү. Жакшы. Ал эми 7-чи күнү канча ящик мөмө жемиш алынып келинген? Азаматсыңар, рахмат. Биз бүгүн диаграммадагы маалыматтардын жардамы менен таблицадагы жетишпеген сандык маалыматтарды толуктаганды жана таблицада берилген сан маалыматтарынын жардамы менен диаграммалардагы жетишпеген мамычаны тартууну үйрөндүк. Диаграммаларды окууну билүү силердин маалымат менен иштөө, аны анализдөө, толуктоо жана чечим кабыл алуу жөндөмүңөрдү өстүрөт. Мунун баары турмуштукта, ошондой эле математикалыкта маанилүү көндүмдөр болуп саналат. Мындай тапшырмаларды аткарууда эң башкысы сан түрүндөгү маалыматтарды окуп жана маанисин түшүндүрүп бере алууда. Балдар, бүгүн силерге бардыгы эле түшүнүктүү болдубу? Анда мен алдымда турган карточкаларга көңүл бурсаңар. Бул жерде 3 түстөгү карточкалар турат. Эгерде силерге бүгүнкү сабакта бардыгы түшүнүктүү болсо, келип жашыл карточкаларды алып, доскага чаптап бергиле. Эгерде суроолоруңар калып калган болсо, анда сары түстөгү карточканы алып, доскага чаптап бергиле. Эгерде эч нерсе түшүнүксүз болсо, анда кызыл карточканы алып чаптап бериңиздер.
Балдар, бүгүнкү сабакта силерге баардыгы түшүнүктүү болдубу? Эгерде баардыгы түшүнүктүү болсо, баш бармагыңарды көтөрүп коесуңар. Эгерде силерде суроо калган болсо, анда баш бармагыңарды жумуп коесуңар. Эгерде сабакта эч нерсе түшүнбөгөн болсоңор, анда кол булгалап коесуңар. Келгиле анда текшерип көрөлүчү. Азаматсыңар. Жакшы. Окуучулар бул сабакта таблицада жана диаграммада берилген маалыматтарды салыштырышты жана жетишсиз маалыматтарды толукташты. Диаграмманы окуу төмөнкү маалыматтар менен иштөгөндү өнүктүрөт. Бөлүштүрүү, анализдөө, толуктоо, маалыматты көрсөтмөлүү формада берүү жана чечимдерди кабыл алуу үчүн колдонуу. Булардын баары турмуштук да, математикалык да маанилүү өнүмдөр болуп саналышат.